Айтелек мырзанын ошо кыргыз тили боюнча Куликов менен конфликт болуп кеткен. Азыр баары бүттү. Ошонун адвокаты Жаныш Бараков, жактоочусу 10 айдан бери мына кызмат кылып, Айтелек мырзаны колдоп, сүрөп келатат. Ошо Айтелек мырзанын адвокатына ыраазычылык биз айтып коймокчубуз. Ошондой эле бүгүн Куликов компаниясы өзүнүн арызын, кызматкерлери тарабынан жазылган арызын артка алды. Ошого карабастан бирок бул статья боюнча сот иши улана берет деп айтылды. Ошо боюнча айтып койсоңуз кыскача. Саламатсыздарбы? Туура, бүгүнкү күндө азыр мына биз Куликовский сиз өзүңүз билгендей чакырып бир дасторкондун үстүнө отуруп көп сөз болду, аябай сүйлөшүп ынтымакка келишип бири-бирин Орозбеков Айтелек угуп, Куликовский угуп бири-бирин түшүнүп, анан ошо сиз айткандай жарашып ынтымакка келишти. Болгону бул эстете кетсем, кылмыш иш бул жанагы оперуполномоченныйдын рапортунун негизинде козголгон биринчи. Чуйский ГУВДнын. Анан ошол жанагы интернет пространствону мониторинг кылат да сотрудниктер. Анан ошол жерден Айтелек мырза барып жанагы кафелерге Куликовский кеп баягы мыйзамдын талаптарын айтканда кыргыз тил жөнүндө мамлекеттик тил жана расмий тил, то есть демек кыргыз тили менен орус тили жазылыш керек. Орусча жазылса, кыргызча жазылыш керек, мыйзамда көрсөтүлгөн. Кыргызча жазылса, орусча жазылыш керек. Демек, мамлекеттик жана расмий тил болуш керек деген талаптар менен келип видео тартканга, ал жанагы рапорттун негизинде иш козголуп, анан башында арыз жазылган эмес, рапорттун негизинде жанагы мониторингди карап туруп, рапорт менен оперуполномоченный каралып атат. Анан ошол рапорттун негизинде иш козголуп туруп, тергөөчү өзүнүн токтоо менен дайындоо, экспертизаны дайындоо жөнүндө лингвистикалык экспертиза жөнөтүп атат. Анан ошол жерден лингвист эксперт жана видеолорду көрүп туруп, анан ошол жанагы 330-беренелик кастыкты козготуу жөнүндө чакырыктар бар деп эсептейт деп корутунду берген да, тыянак берген. Анан ошонун негизинде биз биле жанагы видео интернетте чыккан май мезгилинде Орозбеков Айтелекти мындай айтканда тим эле чоң бандиттей эле спецназ менен басып жерге жаткызып, башында көтөрүп туруп, кармап алып келип атат да ГУВДга. Мен ошондодан видео айткам, эмне бул Айтелек публичная личность, элдин баары тааныйт. Ошондо бир чалып койсоңор тергөөчү, чалып келиңиз, бул жерде иш козголуп атат, келсеңиз биз сиздерге түшүндүрөбүз десе, ошол замат эле келмек. Анан ошону келге кармап келген. Не было необходимости. Необходимости, оснований не было. Спецназмен задерживать. Оснований негиз жок эле жанагы спецназды бул жерге задействовать.